Салам тугандар, мен ушу курулушта канча үй бүлө көчөгө айдалып чыкты. Ушундай болуп мэрия деп атат да. Мен ошо мэриядагыларга убагында курулуш курулуп атканда текшерилбей эшек такалап жүрдүңөрбү деп айткым келип атат да. Каякта карап аттыңар эле көзүңөр? Эшек такалап жүрдүңөрбү же убагында көзүңөр май басып калдыбы? Же мыйзам азыр иштеп калды, эми текшерип атасыңарбы? Убагында берип атканда силер каякта элеңер? Ол элдер күйүп, пышып, акчасын берип, ол кирип, жашап калбадыбы? Ал элдер каяк барат анда? Анда ошо элдин бардыгынын акчасын анда кайтарып бергиле анда. Кайтарып бергиле, анан кийин бузо бергиле. Убагында эмне бук жеп жүрдүңөр беле? Бетиңерге айтайынчы. Эмне карабай аттыңар эле? Ошо курулуш бүтүптүр, салынып бүтүптүр, ага чейин эмне каякта карап аттыңар? Мен таң калам ушу мэриядагыларгачы. Ошончо эл каяка барат? Акчасын ким берет? Мамлекет берет. Мамлекет бербейт да. Ол күнөө силерде да. Убагында текшеришиңер керек эле. Мынагы архитектор каякта карап атты? Көзү май басып калган, жаткан креслодо мазза кылып, азыр эми мыйзам иштеп, жерлер текшерилип, каерге салынат, каерге салынбайт, текшерилип атканда тызылдап эми чыгып атасыңар. Бирок онткениңер менен силер биякта адамды кыйнап атпайсыңарбы? Ал эл акчасын берди, ал эл кирип жашап атат. Эшек такалап жүргөнсүңөр да, мурун эшек такалап жүргөнсүңөр деп айтамын. Мен ушу эч силерге ишенбейм, эч качан ишенбейм. Өлүп барасам ham ишенбейм. Мына сотко ушу мэриядагыларга дегеле ишенбейм. Себеби силер иштебейсиңер. Креслодон алдыгы мындайча бетиңерге айтайынчы, көтүңөрдү эч качан көтөргөн эмессиңер. Азыр канча деген эл күйүп, ыйлап, эшикте калды, свети жок, суусу жок калды. Эмне кылып атасыңар силер? Эл менен адамсыңар да, эл болгон үчүн ошо жерге бардыңар да. Мурун убагында ошондой жанагы салынганга мүмкүн эмес жер экен эле. Убагында эмнеге карап атыңар анда? Убагында жаттыңар да, креслодо жаттыңар, мазза кылып жаттыңар. Эми мыйзам иштеп келип анан кийин бул жерге том түшпөш керек эле деп азыртан текшергиле анда. Адам болбойсуңар силерчи, адам болбойсуңар. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип. Бишкектин четиндеги көлмөдө муз тээп жатып 5 жаш бала сууга түшүп кеткен. Мурас Ордо конушунда муз тээп ойноп жүргөн 2 бала сууга чөгүп каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, 11 жаштагы кыз менен 9 жаштагы эркек бала каза болуп калган. Алардын сөөгүн куткаруучулар суудан чыгарып беришти. 3 баланы жергиликтүү тургундар куткарып калып, тез жардам кызматы алып кеткен. Окуя бүгүн Мурас Ордо конушунда болгон. Мына урматтуу мекендештер, өткөндө Улукбек Карыкбек уулга айрылып, мына көлдүн жабы боюнча Мурас Ордонун көйкөй боюнча кайрылганбыз. Мына бүгүн 2 март 2024 жылы мына Озерный менен Мурас Ордонун ортосунда көлгө дагы мына балдар чөгүп каза болуп калгандар да бар. Буга ким жооп берет? Мына өткөндө айтканбыз. Мамлекетке пайдасы тийбеген, элге пайдасы тийбеген бизге көлдүн кереги жок болчу. Анан ушул жерден чагымчылдык кылып айрымдары сеткамен тосуп коёбуз. Бизге бунун кереги да жок көлдүн. Мына балдардын өмүрүн алган кара көлдүн бизге кереги да жок. Мына элдин бар. Куткаруучулар келди, кызмат кылып атат. Мына көрдүң тартып атам. Мына каза болуп калып балдар жатат. Мына ушулардын шоору кимде? Үчөө чыктыбы? Бирөө тирүү? Үчөө тирүү. Дагы бирөө бар бекен бакта.